Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү биздин темабыз бирөңчө жана бирөңчө эмес аныктооштор. Бүгүнкү сабактан силер сүйлөмдүн бирөңчө жана бирөңчө эмес аныктооштору тууралуу маалымат аласыңар. Сүйлөмдө бир эле аныкталгычка карата эки же андан ашык аныктооштордун тиешелүү болуп келишин көнүгүүлөрдү аткаруу менен түшүнүп аласыңар. Ошондой эле бири-бирибиздин сөзүбүздү угуп, сүйлөөгө үйрөнөбүз. Кайталоо үчүн суроолор. Сүйлөмдүн бирөңчө мүчөсү деген эмне? Азаматсыңар балдар. Бирдей суроого жооп берип, сүйлөмдө бирдей кызмат аткарган сөздөр бирөңчө мүчөлөр деп аталат. Экинчи суроо. Сүйлөмдөгү аткарган кызматына карай бирөңчө мүчөнүн кандай түрлөрү бар эле? Эң жакшы. Бирөңчөй ээ, бирөңчөй баяндооч, бирөңчөй аныктооч, бирөңчөй толуктооч жана бирөңчөй бышыктооч болуп бөлүнөт. Төмөнкү сүйлөмдөрдөн бирөңчө мүчөлөрдү тапкыла жана анын кандай кызмат аткарганын аныктагыла. Биринчи сүйлөм. Ошол жүрөгү күчтүү жана ою тунук адамдын колунан бардык иш келет. Бул жерде аныктоошторду тапкыла. Анын кайраттуу, ыргактуу жана муңайынкы үнү ишеним берип турду. Бала чактагыдай кызык, кымбат, тамашалуу, мезгил кишиде болбойт. Жообун таап койгон болсоңор, анда мен жоопторун айтайын. Биринчи сүйлөмдө күчтүү жана ою тунук деген бирөңчө мүчөлөр өз ара жана деген байламдар аркылуу байланышты. Ал эми экинчисинде кайраттуу, ыргактуу жана муңайынкы деген аныктооштор өз ара интонация аркылуу байланышып атат. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө болсо кызык, кымбат, тамашалуу бул дагы интонация аркылуу байланышты. Анда көргөн, билген, иштеген окуялардын баарын айта албасмын. Бул жерде көңүл бурсаңар, схемада көрүнүп тургандай, биринчи учурда аныктооштордун ар бири аныкталгыч менен тикелей байланышты. Бул жерде аныкталгыч окуялардын ага көргөн, билген, иштеген деген бирөңчө мүчөлөрдүн баарысы тикелей байланышып турат. Бирөңчө аныктоошторго төмөнкүлөр мүнөздүү. Дайыма түгөйлөрү өз ара тең байланышта болот. Бирдей сөз түркүмдөрүн жасалып, аныкталгыч менен бирдей формада байланышат жана дайыма санак интонациясы менен айтылат. Эгерде ар бирине мисал келтирсек, ал кандайдыр бир таза, ысык сезим жүрөгүмө жыйналып калгандай. Бул жерде таза, ысык деген санак интонациясы аркылуу жана бирдей сөз түркүмүнөн жасалып жатат. Экинчи сүйлөмдө жолу жок, максаты жок адам болууга мүмкүн эмес. Бул жерде дагы санак интонациясы аркылуу байланышып атат. Баягы күнкү калыбындай ууздай ак тон үстүндө, кызыл түлкү тебетей башында. Бул учурда аныктооштор биринчиси экинчисин аныктап, алардын эң акыркысынан башкасы аныкталгыч менен кыйыр түрдө байланышты. Бирөңчө эмес аныктоошторго төмөнкүлөр мүнөздүү.
Бири экинчисине маанилик жактан багынын кабалда келет да, санак интонациясы менен айтылбайт. Затты ар түрдүү белги, касиеттери боюнча аныктайт. Бирдей сөз түркүмүнөн жасалышы жана бирдей формада келиши мүнөздүү эмес. Мисалга алып көрсөк, көк жашыл чарчы жоолук салынган узун бойлуу ак саргыл келин жылмайды. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, көк жашыл чарчы, узун бойлуу ак саргыл деген бир өңчө эмес аныктооштор бар. Экинчи сүйлөмдө Калыбайдын аялы чоң кара көрпө көлдөлөңдүн үстүндө боз макинтошчон олтуруптур. Бул жерде чоң кара көрпө. Бир өңчө жана бир өңчө эмес аныктооштор байламталарды кабыл алуусу жана албоосу боюнча салыштырып көрөлү. Биринчи учурда бир өңчө аныктооштор ал жаш келиндей созулган, сыпаа, баамдуу, сергек жигит. Эми ушул эле сүйлөмгө байламталарды улап көрөлү. Ал жаш келиндей созулган, ары сыпаа, ары баамдуу, ары сергек жигит. Демек, бир өңчө аныктоошторго байламталарды улап айтсак боло берет. Андан кийин бир өңчө эмес аныктоошторго. Бир өңчө эмес аныктооштор тескерисинче эч качан байламталар аркылуу байланышпайт. Кийгени шуудурак ала жибектен тигилген чапан экен. Аны кийгени шуудурак жана ала жибектен тигилген чапан экен деп айтууга мүмкүн эмес. Анткени шуудурак, ала жибектен тигилген булар бири-бирини толуктап тургандыктан бул жерге байламталарды коюуга мүмкүн эмес. Демек, бир өңчө жана бир өңчө эмес аныктооштор аныкталгыч менен жана өз арада байланыш даражалары, затты аныктоо мүнөзү, санак интонациясына ээлиги же ээ эместиги жагынан бири-биринен айырмаланат экендигини жогоруда өзүңөр да көрүп болдуңар. Тема түшүнүктүү болгон болсо, анда китебиңердеги 196-көнүгүүнү чогуу иштейли. Биринчи, бул жерде бир өңчө аныктоошторду жана бир өңчө эмес аныктоошторду табуу керек. Андан кийин, эгерде алар бир өңчө аныктооч боло турган болсо, аларга тыныш белгилерин туура коюу керек. Биринчи сүйлөмдө капталдары кызыл гүлдүү, чыныларга кымыз куюп, а дегенде Калыспайдын аялына сунду. Бул жерде бир өңчө эмес аныктооч кызыл гүлдүү. Экинчи, чыныда атантай, ата өз тушундагы момун, жоош, эстүү карыдан. Бул жерде бир өңчө аныктооч бар экен. Момун, жоош, эстүү. Булар санак иретинде келип, алардын аралары өтүр менен ажыратылат. Ал эми үчүнчү сүйлөмдө коргошун түстүү, оор, туман тоо этектей чөгүп жатты. Бир өңчө эмес аныктооч бул жерде коргошун түстүү, оор. Ал эми төртүнчү сүйлөмдө болсо орто бойлуу ак жуумал келин кирип келди. Бул бир өңчө аныктооч болот. Орто бойлуу ак жуумал келин кирип келди. Буларды бүтүр менен ажыратсак болот. Бүгүнкү сабак түшүнүктүү болгон болсо, анда үй иши үчүн 197 жана 198-көнүгүүлөрдү аткарып WhatsApp номерине жөнөтүп койгула. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.